Эсенсиздерби урматтуу туугандар, бүгүнкү ушул дагы бир жаңылык чыкты. Кайра эле Украина менен Орусиянын ортосундагы согушка байланыштуу. Бул деген эң мындай Орусиянын тарабынан катуу ошол кирип кетүү болуп кетти да. Ошол Днепропетровск аймагына, областына. Associated Press ошо мурдагы күnkү менен жазып атат 27 башона айында, башона август, үйрөнсөңүздөр жакшы болот, ошону киргизели биздин тилибизге. 25 жылы Орусия армиясы алгачкы жолу Днепропетров областына кирди да. Днепропетров областына кирип, ошол жердин баягы райондук борборуна чейин кирип кетти дейт. Бул деген 8-регион дейт, ошо баягы согуш жүрүп аткан региондордон. Жана Орусиянын ошол кошуундары Новогеоргиевка, Запорожскийге кирди дейт. Украиналык командасы, командованиясы армияны башкарган топтор айтып атат, тастыктап атат, ушул нерсе болду дейт. Бирок Орусия тарабынан толук ошо көзөмөл уюшула элек жана ошол согуштар дагы эле болуп жатат деп айтып атышат. Guardian айтып атат, бул алгачкы жолу Днепропетровск областка кириши Орусиянын аскерлерин. Бул азыркы спутник мындай атуулар көрсөтүп атат. Орусиянын аскери ошол жерден аябай катуу бекилинип атат дейт да. Ошол жерден баягы траншеяларды казып, аларды эми андай жактан чыгарыш кыйыныраак болуп калат дейт да. Анан ошол Донецк, Покровскдун тегерегинде да Орусиянын аскери бир маалда катуу басым кыла башташты. 10 километрге Покровскко жылышты жана Украинанын аскерлерин айланып өтүүгө жана Казанга бекитүүгө, котелго алууга мүмкүнчүлүк алышты. Албетте украиндик ошол бөлүмөлөр убактылуу жана ушундай кичинекей бөлүкчө менен токтотушту Орусиянын аскерлерин жана артка жылдырышты, контратака кылды. Бирок абалы аябай оор деп эсептелинип жатат. Ошо акыркы сутканын ичинде мындай айткансак, Георгиевка, Запорожскийге кирди, ошо 28 башонада 29-га карай согуштар уланып атат. Донецкке, Покровскко да кирди, 10 километрге чейин кирди. Украиндиктер ошол жерден контратака кылып токтотушту деп жыйынтыктаса болот. Анан ушул Днепропетровск областында украиналык аскерлик жана жарандык экономиканын өндүрүштүк күчтөрү жайгашкан да. Орусиянын ошол жерге кириши стратегикалык жактан аябай Украинанын аскерлерине катуу сокку кылат жана Киевде чоң тынчсызданууну жаратып жатат дейт. Анан албетте бул эми Орусия кирсе, бул деген Донецктен да тереңдесе, бул деген системалык Украинанын армиясынын бир бале болуп атканын көрсөтүүдө. Эми серепчилер, аскер серепчилер менен ошо баарлашсак, алар айтып атат, бул деген Орусиянын эң ийгиликтүү тактикасы азыркы күнү, бул деген кичинекей группалардын, кичинекей топтордун жана инфильтрация тактикасы дейт, жок агылып кирүү да. Булар деген акырын кирип, адамдын жардамы менен 5тен кишилер кирип туруп, ошо бир жерлерден ушул позициясын алып алат, ошол жерде отурукташат жана ошол жерден позицияны бекитет. Анан акырын ушинтип агылып келгенде, тамчылап келгенде бир маалда баягы көп түкүрсө көл болот эле, ошо көп 5-5тен кирип атып, бир маалда чоң ушундай топту түзүп алышат экен, адамдык толкунду. Анан ошол адамдык толкун жалаң гана ошо баягы адам колу менен атуучу куралдарды колдонуп, анан чоң атакаларды кылат украиналыктардын ошо укреп райондоруна, ушинтип анан алдыга жылат экен да. Ушул нерсе украиндиктер артка качканга аргасыз болот, артиллерия менен атат, хаймарс менен атат, кээ бир учурда көп аябай адамдарды өлтүрөт ошо Орусиянын аскерин, бирок ошону менен бирге баары бир качат жана алар кармаган позициялар ачылып калат экен да. Анан ушул украиналык армия маневрду көп жасайт, баягы согуш майданында ары айдап, бери айдап, бир жерде бекибей. Ушул чоң маселе, анткени баягы оборонаны кармаш үчүн ушул траншеяларды жана дотторду куруп, ошо жерден баягы окопторду казып, алардан атууларды жасаш керек да, жоонун токтотуш үчүн. Алардын күчү эли да жетпей атат, ошон үчүн алар келип бир жерден аткылап кайра качып кеткен убакта ушундай баягы тиштеп качып согушат. Ошонун эсебинен анан толук кандуу коргонуу жок болуп калып атат да. Анан албетте Орусиянын аскерлери ошону колдонуп, акырындап алдыга жылып, анан ошо эгерде украиндиктер траншея каза баштаса, ошол жерге заматта эле баягы авиация учуп келип, кап 1,5 миңдикче 500дүк ыргытып, жардырып, ушинтип жасап атат Орусиялыктар. Ошон үчүн кичине алдыга жылышат да. Жана
инновациялык кандайдыр бир иштер жасай башташты. Бүгүнкү күнү Орусия Украинадан ашып баштады. Дрондордун ошо көлөмү боюнча дрон разведчиктер Рубикондор жана ошо Куб жана Орландар жана ошо Лаценттер аябай чоң Украинанын сазайын берип атышат, учуп келип атышат. Жана инфильтрация кылып туруп бүт украин командирлердин жашоосун аябай татаал кылып жатышат. Анан албетте Орусиянын мобилизациясы да өсүп атат. Бул деген ай сайын 30.000 киши Орусиянын армиясына кирип атат, үйрөнүп атышат, баягы үйрөтүүлөрдү өтүп атышат атайын базаларда. Жана Орусия дрондордун ошо өндүрүшүн Украинадан ашып баратат, 4 миллионго чейин жеткирди. Башка технологияларды көтөрдү. Бул деген украиналык ошо коргонуу күчтөрүн күчтөтүп атат жана негизи украиналыктар чарчаганы, тажаганы көрүнүп атат да. Бул деген системалык кризис. Украина эми мындан ары ошо кармай алабы, ушул талааларды күчү жетеби, жетпейби, такыр көзү жетпей атат. Адамдык ресурстар аз, техникалык ресурстар аз, коргонуучу чептер жок. Чептер курса эле ушул чептер жардылып кетип атат. Европа тамчылатып, Европанын өндүрүштүк күчү төмөн. АКШ баягы биз силерге жардам беребиз, сатып алгыла деп сатып атат куралды. Украинанын иши бүтчүдөй болуп атат да. Ошо Днепропетровскко киргени бул деген Украинанын армиясына чоң сокку болду, моралдык жактан сокку болду. Эми кантип мындан ары алар ушуну коргонушат, ушул маселени кантип чечет, чоң суроо болуп калды да. Азыр могу фронт урашы ыктымал, ушундай абалга келип калды. Украина эгерде локалдык ушундай коргонуучу чептерди курбаса, элдерди көбүнчө мобилизация кылбаса, жаштарын согушка алып келсе, элдин баарын согушка алып келбесе, жеңилет, аябай жаман жеңилет. Анан бүт серепчилер ошо макул, мен дал менен макулмун. Бул деген стратегиялык, мисалы үчүн Орусиянын стратегиясы жакшы ушул жерден жасалган. Аябай ырайымсыз стратегия, тирүү адамдар менен согушу, бирок аябай эффективдүү да. Дайыма ушул согуштар жеңип келген Орусия адамдын баягы күчү менен. Украинанын стратегиясы бул деген аябай ресурстук, кадрдык дефицит болгондуктан кандай гана инновациялык системаларды колдонбо, роботторду колдоносуң, эмне колдоносуң, жеңүүгө кыйын болуп атат да. Анан мисалы үчүн Майл Кофман, Карнегидин ISV бул согуш жана тынчтык институту жана украиндык ошо аскердик булактар ушундай нерсе маалыматтарды берип жатышат. Ошондой туугандар, ким Украинага балет этсе айтайын, аябай балет эткиле, анткени мынакей Украина азыр жеңилчидей. Ким Орусияга балет этсе жыргагыла, мынакей Орусиянын стратегиясы утуп атат. Бирок менин оюмча бул жаман да, согуш жаман. Эки тарап тең аябай көп адам жоготуп атышат. Анан согуш бүткөндөн кийин андан кийин боло турчу нерселер да ого бетер жаман да. Анткени согуш ким жеңилсе да, эртеси күнү ошол согушка катышып келген кишилер жөнөкөй жашоону жашай башташат. Ошондо накта жарандык согуш болуп кетиши мүмкүн, өлкөлөр чачырап кетиши мүмкүн, Украина болобу, Орусия болобу, революция болот, башка өлкөлөргө көңүл бурулат, баягы атайын ушундай согушчул топтордун, ошол эле Казакстан менен кысым басымдар чоңое башташы ыктымал да. Ошол эле Азербайжан, ошол эле мисалы үчүн Кыргыз долбоорлору, темир жол долбоорлору мисалы үчүн үшүтүлүшү мүмкүн. Жана көп ушундай нерсе болуп кетиши ыктымал да. Ошондой туугандар. Жарып жолундай ишкердикте сенин куралың ал. Бизнес банкер барына баштардан муну карап ал. Жол картасын жар жолундай ишкердикте сенин куралың ал. Вот туда. О, от души. Красота, блин. Охренительно видно.